Стамбул — Европанын эң жакшы жайгашкан шаары. Дал ушул шаарда Европа менен Азия Босфор кысыгында биригет. Бүгүн Стамбулдун тарыхты жандандырган кооз жерлери же болбосо бут коерго жер табыбыз чыгыш базарлары жөнүндө эмес, кил тийген коомдук транспорттогу татипти таржымалдоону чечтик. 16 миллиондук мегаполис 24 саат кыймылда болуп, шаарда коомдук транспорттун 11 түрү кызмат көрсөтөт. Алар жеке жана муниципалдык автобустар, трамвай, метробус жана пароход транспорттары. Миллиондогон жүргүнчү ташыган коомдук транспорттун колдонуусун ыңгайлатуу үчүн акылдуу билет системасы орнотулган. Бул система коомдук транспорттогу кагаз акчаны жок кылып, төлөм кабыл алууда мобилдүүлүк жаратууга багытталган. Акылдуу карточканын эң маанилүү өзгөчөлүгү коомдук транспорттогу каражатты көзөмөлдөө. Буга ылайык ар бир жүргүнчүнүн төлөмү борбордук эсептөө системасына түшөт. Акылдуу билет системасы үчүн ар бир коомдук транспорттун өзгөчөлүгүнө жараша төлөм кабыл алуу терминалдары пландалган. Автобус, такси жана кичи автобустарда айдоочунун жанында жайгашкан эсептөө аппаратында төлөнсө, метро, трамвай, пароход каттамдарынын аялдама терминалдарында төлөм кабыл алынат. Кыргызстанда коомдук транспорттогу каражат агымы көзөмөлгө алынган эмес. Анткени жеке маршруттук такси айдоочулары айлык 2500 сом патент төлөмү жана 450 сом техникалык көзөмөлдөн башка киреше-чыгаша табелин көрсөтүшпөйт. Бишкекте жүргүнчү ташуучу транспорттун 76%-ын маршруттук такси, 14%-ын автобус, 10%-ын троллейбустар түзөт. Миллиондук калкы болгон Бишкек шаарынын тургундарын тейлөө үчүн күн сайын 2700дөй маршруттук такси, 105 троллейбус, 115 автобус айланмага чыгат. Буга жараша транспорттук тейлөө эң көп маршруттук таксилерге туура келет. Шаардын мэриясынын сайтында сунушталган электрондук төлөм ыкмасы маршруттук таксилерде эсепсиз айланган акчаларды жөнгө салуу менен маршруттук таксилерди көлөкөсүнө алган акционердик коомдордогу жашыруун каражат айланмасына чек коймок.